Бишкек шаарынын тургуну Аскар Абылгазымов 6 жаштагы небересин ээрчитип, биз тунчугуп жатабыз деген аталыштагы акцияга чыкты. Ал бүгүн мындай аталыштагы жөө жүрүш болорун деле алдын ала билген эмес. Айтымында Жаш гвардия бульварында сейилдеп жүрүп, акцияга туш болгон. Андагы уюштуруучулар көтөргөн шаардын көйгөйлөрү туурасындагы жазылган плакаттарды окуп, кошулганын айтат. Вот. Ана экинчи менин балам 6 жашта, эң кичинекей, ушул менин пенсионный балам деп жүрөм, мына 6 жашка чыкты. Ана монун келечеги канча болот? Эгер ушунчалык жол менен 20-30 жылдан бери кыйла берсе, эч ким мындай түрткү, мындай акция кылып өзүнүн позициясын көрсөтпөй биздин жарандардан. Анан мен ушулардын позициясын колдодум. Сачы мен өзү көп деле мындай адам эмесмин, бир нерсени колдой турган, бирок бул туура, менин балам үчүн деле туура. Мына сиздердин деле келечекте балдарыңар болот, ошолор үчүн деле шаарды сакташ керек. Мунун жашылдыгын сакташ керек, тазалыгын сакташ керек. Анан жанакындай тезди оңдош керек. Потому что тез эң бизге эң экологический, эң начар. Картадан көрсөңөр, кайсы территорияда тездин кандай зыяндары бар. Адамдар ооруп атат, жаш балдар ооруп атат. Ошондуктан мен бул акцияны колдогон үчүн кошулдук биз. Жарандык коомдун өкүлдөрү экологдор бак-дарактарды кыюуну токтотууну, абанын булганышын алдын алууну, шаарды таштандылардан тазалоону, Бишкектин архитектуралык жана инфраструктуралык келбетин бузбоону талап кылып, Бишкек мэриясынын алдына чейин жөө жүрүш менен келишти. Бактар кыйылып жатыр, таштандык бүгүн жиналмай жатыр, мусор, грязь деген ошонун баары жиналмай жатыр. Шаардын жанагы парктарын 140 гектар уже 8 жылдын арасында чыгарылды бизнеске. Жанагы Каргачева рощада, Жашылдар паркта, Ататюрк парктан 140 гектар жер кетти. Ошо ким жооп бербей жатыр. Жанагы сажынчы 9000ден ашык, прозрачный, публичный болсун, канча акча каяка кетип жатыр деген ошондой сунуш нетип жатырбыз. Жашылдар партиясынын төрагасы мэр Албек Ибраимовду кызматтан кетирүү тууралуу сунушу менен шаардык кеңешке кайрылган. Андан сырткары Бишкек шаарынын мэрин эл шайлоосу керек деген демилге менен жогорку кеңешке да кат жолдогон. Жогорку кеңешке да сунуш киргиздик, мэрди эл шайласын. Бирок лидер фракция СДПК Иса Умуркулов айтты, нецелесообразным шайлоо болушу дейт, биз несколько миллиардов сом кетет деди. Биз ого макулдуу эмес, энди биз өзүбүздөр долбор жазамыз, жанагы шофёрдар жазат, трактористтер жазат, рабочий жазат, мугалымдар жазат. Жанагы 120 депутат жазбайт. Энди ошоган жанагы элдик мыйзам инициативанын, законодательный народный инициативанын ошоган нетемиз деп турабыз. 1995-жылдары Бишкек шаарынын мэрин эл шайлаган. Ошол кезде шаардык казынадан мугалим дарыгерлер үчүн кошумча каражаттар бөлүнүп, социалдык көйгөйлөр дээрлик азайган. Ал эми бүгүнкү күндө иш алдыга жылбай, тескерисинче артка кетип жаткандан улам мэр Албек Ибраимов кызматынан кетүүсү керек дешет чогулгандар. Биздин шаарда дарактарды эметип атпайбы, вырубайт этип атпайбы. Ошондун себеби биздин аба мындай таза эмес болуп атат, кир болуп атат. Ошол себептен аба ырайы да өзгөрүп атат да. 100-200 жыл өскөн бактын бардыгын кайдагы бир причина менен кырып салды. Биздин маалымат боюнча Липа менен Каражыгаш дегендин 1 кубометр $350 экен. Мына аны элдерге таратып беребиз деген, элдерге таралган жок балдагы суроо. Кыргыз элине кыянатчылык кылып аткан адамдын орду кайда? Өзүңөр эле чечкиледи аны. Кыргыз элине кыянатчылык кылып жанагынча бюджеттен акчаны жоготуп атса, аны сөзбөй атса, андай бизге бактардын кереги бар беле. Акцияга чыккандардын талабын угуу үчүн мэрия тарабынан өкүлдөр чыккан жок. Эскерте кетсек, ушундай эле аталыштагы жөө жүрүш апрелде да өткөн. Ага катышкан активисттер жана укук коргоочулар президент Сооронбай Жээнбековго жана жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго кайрылып, өз талаптарын аткарууну суранышкан. Бирок чогулгандардын талабын угуу үчүн шаардык кеңештин депутаттары мэрия өкүлчүлүгү жолугушууга чыккан эмес. Расмий маалыматка караганда, былтыр Борбордо 3000ге жакын бак-дарак кыйылган. Экологдор буга чейин Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе көп экенин айтып чыгышкан. Жолдар Бешим Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.